Жээнбековдун тушунда кыргыз бажысы коррупциянын символу болуп калган. Кабарыңыз бардыр. Социологиялык сурамжылоолордо жалпы калк бажы кызматын эң коррупциялашкан мамлекет орган деп эсептегени да белгилүү. Ага карабастан мурдагы бийлик бажыдан бажаргандарды актап, жактап, чаң жугузбады. А жергиликтүү ЖМКлар Кытай менен Кыргызстандын бажы кызматтарынын көрсөткүчтөрү ортосунда айырмачылык өтө чоң экендигин бир нече жолу билдиришкен. Айрым учурда эки өлкөнүн бажы көрсөткүчтөрү бир нече миллиард долларга айырмаларда байма-бай айтылган. 2020-жылдагы башаламандыктан кийин бийликке келгендердин чү дегендеги убадаларынын бири бажы тармагын жөнгө салуу, күнөөлүүлөрдү жазалоо болчу. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Эмне өзгөрдү? Жөн гана ачык булактарга таянып, расмий статистиканы карап көрөлү. Кытай менен Кыргызстандын көрсөткүчтөрүндөгү айырма дале сакталып калганын байкоого болот. Эгер Кыргызстан 2019-жылы Кытайдан товарларды 3,6 эсе аз өлчөмдө ташылып келет деген болсо, 2021-жылы бул сан 4,2ге чейин өскөн. Татаалдаштырбай айтканда, Кытай 2021-жылы Кыргызстанга 6 миллиард 200 миллион доллардык товар өткөрүлгөнүн билдирген. Кызыгы, кыргыз бажысы мындай болушу мүмкүн эместигин айтып, болгону 1 миллиард 400 миллион долларлык товар өткөнүн маалымдаган. Айырмасы дээрлик 4 миллиард 800 миллион долларды чапчыйт. Бажы алымдары жана башка төлөмдөрдү кошпогондо, эндес боюнча орточо 12% же 573 миллион доллар бюджетке түшпөй калышы мүмкүн. Эми 2021-жылы бажы кызматы канча акча чогултканын көрөлү. 46,8 миллиард сом же 550 миллион доллар. Эгер Кытай статистикасына таянсак, мамлекеттик кирешенин жарымына жакыны бюджетке түшпөй жатат. Жөнөкөйлөтүп айтканда 100 миллиондогон долларлар өлкө казынасын айланып өтүүдө. Бул каражат сиз экөөбүзгө тиешелүү. Эл ырыскысы 573 миллион доллар жолдордун оңдолушуна, бала бакча, оорукана, мектептердин курулушуна кетчү каражат. Эми сандарга келели. Эң чоң айырмачылык бул кийим. Коңшулар 2,7 миллиард долларлык кийим-кечек Кытайдан Кыргызстанга ташылып жатат деп маалымат берүүдө. Сом эмес, доллар баасында. А биздин бажы кызматкерлер Кытай Кыргызстанга 76 миллион доллар кийим-кечек өткөргөн деп ишендирген. Эки жактын айырмачылыгы Кытай тараптын маалыматына ишенсек, 2 же 3 эмес, 40 эсеге айырмаланат. А биз кыргыз бажы кызматынын маалыматтарына ишенгибиз келет. Баса, алар дайыма эсептөө системасы Кытайлар менен Кыргызстандыкы башкача болгондуктан айырма чыгат деп ишендирүүгө даалаттанышат. Бирок 40 эсе айырмачылык өтө эле көп эмеспи? А кызыгы, Кыргызстандан Кытайга экспорттолгон товарлардын статистикасын карап көрсөңүз, баары бирдей. Эми бажыдагы коррупциянын айынан бюджетке түшпөй калган сандарга кайрылалы. Албетте, ал жерде айрым товарларда алым жок, кайрым төлөмдөрдөн бошотулган. Биз айтып жаткан сандарга таасир этпейт. Кытай бажысынын статистикасына ишенсек, 573 миллион долларды Кыргызстандын бажы коррупционерлери жымырып аткандай. Биздин бийлик казинолордон 24 миллион доллар түшпөсө, абал кыйын болот деп шылтоого такап келет. Эми 573 миллион доллар менен 24 миллион долларды салыштырып көрүңүз. А биздин депутаттарыбыз Кыргызстанда казинолордун иштешине уруксат берели деп жандал бастап жүрүшөт. 500 же 600 миллиондогон коррупциялык жол менен жымырылган каражат жашырылып, чиновниктерибиздин офшордук эсептери аркылуу иттери чөп жеши толук мүмкүн. Биз болсо коррупциянын бетин ачууну улантабыз жана сиздердин колдооңуздарга ишенебиз. Биздин командага салган ар бир тыйындар иликтөөлөргө жумшалат деп убада беребиз. Андыктан биздин Patreonго катталыңыздар. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.